Ассаламу алейкум. Аскат менен Осмон шай үстүндө сүйлөшүп отурушту. Аскат Осмонго: сен азаматсың. Ушул курагыңда эле канча нерсени куруп койдуң, канча иштерди кылып койдуң. Соодаң дүркүрөп жүрүп жатат. Күнүгө канчалган каражат табасың. Бутуңа туруп калдың. Чыныгы бул замандын ийгиликтүү адамы деп сен айтса болот деп көңүл көтөргөн сөздөрдү айтты. Бирок эмнегедир Осмондун көңүлү көтөрүлгөн жок. Ойлуу тыңдап отуруп, акырын Аскатка бурулду да: Аскат байке, туура. Күнүгө 100 000 деген сом тапканым чындык, бирок берекесин бербесе кыйын экен. Азыр мен катуу сыркоолоп жүрөм. Ошол тапканымдын көпчүлүгү эле кайрадан эле дарыланганга, дары сатып алганга кетип жатат деп ымандай сырын айтты. Мындай жаңылыкты күтпөгөн Аскат эмне дерин билбей, ойлонуп, унчукпастан отуруп калды. Осмон андан аркы сырын да айтты. Менин бөйрөгүм болбой калды. Гемодиализдемин. Азыр донор издеп жүрөм. Донор табылар менен операция кылам. Германияга же Турцияга барайын деп аткам. Бирок Кудай жалгап, Кыргызстанда деле боор алмаштыра турган, бөйрөк алмаштыра турган мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калыптыр. Донорду гана күтүп жатам деген жаңылыгын айтты. Ошол менен сөз да бүттү. Арадан бир жума өттү. Клиникадан Осмонго телефон чалышты. Сүйүнчү донор табылды дешти. Дагы 3 күндөн кийин операция болот деп ушул жаңылыкты угузушту. Анан келип кетишин өтүнүштү. Осмондун жардамчылары да ушунчалык кубанычтуу. Алар донорду узакка издеген болчу. 3 күндөн кийин операция, бир аз даярдык керек болгондуктан тиешелүү шарттарды түшүнүп алып, Осмон клиникадан чыгып бараткандан кийин кайра аркасына бурулуп келип, дарыгерден сурады: "Баса, донор ким?" деп. Анын канчалык мааниси бар, негизгиси табылбадыбы? Сиз аны ойлонбостон өзүңүздүн даярдыгыңызды жакшылап жүргүзүңүз, операция олуттуу болот деди. Осмон бир аз ойлонуп турду да кайрадан суроо берди: "Ошондой болсо да бир билип коеюнчу, донор ким?" деп. Дарыгер деле айткан жок, жардамчылары деле жалтаңдап айткысы жок. Ошондо чындап кызыкты. "Донорду бир көрсөм болобу?" деп. Шарт эмес го, зарыл деле эмес го дегенге карабай, өзүнүкүнө бекем турду. "Бир көрүп коеюнчу, рахмат айтып коеюнчу" деп. Ошол күнү кечинде донор менен жолугуштурушту. Жашы 18-19дагы мөлтүрөгөн жапжаш кыз экен. Осмон ушунчалык таң калды. "Сенби донор?" деп сурады. "Ооба мен." "Бөйрөгүңдү бергенге даярсыңбы?" "Айла жок." "Эмне үчүн сен ушуга барып атасың?" "Байке" деди. "Кантип эле ушуга барганга даяр болоюн, бирок аргасыздык экен. Атам менен апам өтүп кеткен. Менден кийин 4 ини карындаштарым бар. Ошолорду окутуп, чокутуп, өстүрүп адамдардын катарына кошуш менин мойнумдагы милдет. Күндүр түндүр иштейм, бирок элдир-селдир турмуш жетпейт. Анан ушул сунуш болгондо, кулактандырууну окуганда өзүм келдим." Осмон ушунчалык кызыктай, жаман акыбалда калды. Кыз менен дагы сүйлөшкүсү келди. Сырын сурагысы келди, бирок ушул жетиштүү болчу. "Канча акчага бөйрөгүңдү бергенге даяр болуп атасың?" деди. "Мага $18,000 деп айтышты" деди. Осмон бир аз ойлонуп турду дагы. "Карындашым, атың ким?" "Гүлай." "Гүлай, мага бөйрөгүң керек болчу, бирок мен кийинки күндөр өзүмдү жакшы сезип баратам. Врачтар операциянын кереги жок деп айтышты. Ошон үчүн мен сага жолуккум келди. Сага убада берген $18,000 жөн эле берейин деп чечтим." Кыз абдан таң калды. "Чындап элеби?" "Чындап эле." "Эртеге офисиме кел" деп дарегин берди. Офисине келгенде чекти жазып, колуна карматты. Кыз ушунчалык кубанычтуу кетти. Ал эми дарыгерге телефон чалды да мен операция болгон деген кабарды берди Осмон. Арадан бир топ өткөндөн кийин кайрадан клиникага дарыланууга эмес, жөн гана текшерилүүгө келсе, текшерип көргөн дарыгерлер ушунчалык таң калышты. "Сиз кандай дарыландыңыз?" "Эч кандай дарыланган жокмун." "Чындап элеби?" "Чындап эле. Баягы оорудан эчтеке калбаптыр" деп.
ушунчалык бир жагымдуу жаңылык айтышты. Сырын айтсаңыз кандай дары дегенде, Осмон жөн гана мен дары менен эмес, адамдын батасы менен дарыландым деди дагы. Жылмайып, аркасына бурулуп, сыртка чыгып кетти. Садага бир дагы дары болбогон, даба болбогон ооруга дары болот. Беришендикти жараткан жакшы көрөт. Беришендик кырсыктан сакталышка себеп, жараткандын каарынын өчүшүнө себеп, ошондой эле айыкпаган дарылардын айыгышына себеп. Муктаждарды чечсең, жараткан сенин муктаждыгыңды чечип берет. Бар бололу.